Атамбаев өлкөдөн чыгып кетүү талабы менен бошотулат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жакынкы күндөрү эркиндикке чыгат. Бул маалымат Репортер KG басылмасына өздүк булактарынан келип түшкөн. Маалымат булактын айтымында Атамбаевди абактан чыгаруу боюнча Орусиянын президенти менен Кыргызстандын жаңы бийлигинин ортосунда сүйлөшүү болгон. Анда Атамбаев эркиндикке чыккан соң ал өлкө аймагынан чыгып кетиши керектиги дагы белгиленген. Жогорку сот 30-ноябрда Крим-төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча Алмазбек Атамбаевга карата буга чейин чыккан өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароо үчүн райондук сотко жиберген. Ал эми Жогорку сот 1-декабрда Атамбаевдин бөгөт чарасы тууралуу маалымат таратып, эгерде мурдагы президенттин жактоочуларынан өтүнүч келип түшсө, анда 1-май райондук сотунда иш кайрадан каралаарын билдирди. Ушул эле күнү жактоочу Замир Жошев Атамбаевди абактан бошотуу боюнча өтүнүч менен райондук сотко кайрылганы белгилүү болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата бир адамдын өмүрүн алган кой таш окуялары боюнча дагы бир соттук иштер аягына чыкпай келет. Бектур Асанов: жакында Ташиев менен Жапыкеевке коррупциялык схемаларды ачып берем. Жакында мен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жана Финполициянын жетекчиси Сыймык Жапыкеевке бир катар коррупциялык схемаларды ачып берем деп билдирди. Жалал Абад областынын экс башчысы Бектур Асанов жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде. Айдар Акаевдин, Максим Бакиевдин убагынан бери иштеп келген коррупциялык схемалар жөнүндө конкреттүү фактылар бар. Бул схемалар азыркы учурда деле бар. Алар Манас аэропортунда, Кыргыз нефтегаз ишканасында, Жалал Абадта муңайды кайра иштетүүчү Кыргыз Петролиум компания заводунда, Энергосистемада да бар. Учурдагы бийликтин тушунда да иштеп жатат. Бирок алар коррупция менен күрөшүп жатабыз деп жатышат. Коррупциялык схемага бөгөт коюуга 3 күн жетет деп билдирди Бектур Асанов. Эске салсак, Бектур Асанов алдыдагы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн, бирок БШК ага документтерди кайтарып берди. Анткени анын соттуулугу жоюла элек. Ал буга байланыштуу кургак ачкачылык жарыялап, 2 күндөн кийин саясатчы досторунун суранычы менен ачкачылыкты токтоткон. Алтынбек Сулайманов: Атамбаев абактан чыгып, Акаев менен Бакиев да Кыргызстанга кайтып келсин. Атамбаев да Акаев менен Бакиев да акталышы керек. Мындай пикирин саясатчы Алтынбек Сулайманов жергиликтүү ЖМКлардын бирине билдирген. Атамбаевдин абактан чыгат деген сөздөргө оюңуз кандай деген суроого: чыга берсин, мыйзам чегинде. Азыркы убакта шектүү катары тергелип жаткан иштер боюнча, башка маселелер боюнча да таза чыгып атса, абактан чыксын. Ага катар Акаев менен Бакиевди да кайра кайтарып алыш керек Кыргызстанга. Алардын үй бүлөлөрү менен эмес, өздөрүн эле алып келип, өз өлкөсүндө жашоого мүмкүнчүлүк бериш керек деп жооп берген. Садыр Жапаров эмнеге Атамбаевди Актоого боштондукка чыгарууга жол ачып жатат? Атамбаев Садыр Жапаровдун сөөгөчтүү душманы. Анткени Аша Жапаровдун балдары, туугандары менен кошо камады. Камакта жаткан учурда Жапаровдун үй бүлөсүндө чоң жоготуулар болду. Эми Жапаров тушунда Ашанын иши толугу менен кайра каралып, анын боштондукка чыгуусуна мүмкүнчүлүк ачылып отурат. Анын себеби жана сыры эмнеде? Ооба, Сооронбай Жээнбековго каршы күрөштө Аша менен Жапаровдор сүйлөшүп, сырдашып жүрүшкөн. Анын себеби биргелешип абактан чыгуунун айласы болчу. Азыр эмне болду? Эмнеге Жапаров Ашаны толук Актоого, боштондукка чыгарууга жол ачып жатат? Буга саясий кырдаал себеп болуп жаткандай. Чүйрөнү ар дайым мамлекеттик кызмат иерархиясында биринчиликте же экинчиликти кармап келген. Бишкек мэрлиги да алардын колунан чыккан эмес. Ийин баш болгон күч структуралары да көбүнчө алардын колунда болуп келген. Садыр Жапаров бул көнүмүштү бузду. Чүй учурда биринчи да эмес, экинчи да эмес, ал эмес Бишкек шаарын далдырып койду. Ошондуктан чүйлүктөрдү нааразычылык арбын деген күбүр-шыбыр кеп жүрөт. Жапаров Ашаны бошотуу менен мына ошол нааразычылыкты кайсы бир деңгээлде жубатып, президенттик шайлоодо чүйдөн добуш алууну көздөп жаткандай. Же булар Кумтөр сыяктуу ири иштерде да бирге болуп, абысын болуп алдыбы деп жазат Айданбек Ахматов, журналист. Сурабалдиева: бейтаптарга жайында курамы текшерилбеген Кытай дарылары берилген. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Бишкек шаарындагы бейтапканалардын дарыгерлери жайында вируска каршы Кытай таблеткаларын тараткандыгы кооптондуруп жатканын айтты. Белгилей кетсек, Сурабалдиева республикалык жам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Бишкек шаарындагы бейтапканалардын дарыгерлери жайында вируска каршы Кытай таблеткаларын таркаткандыгы кооптондурат. Эмне себептен тийиштүү текшерүүлөрдү өткөрбөстөн бул дары-дармектер медициналык мекемелерге багытталган. Алардын курамын, сертификатын эч ким текшерген эмес. Бирок аларды пандемия учурунда иммунитети алсызданган жарандарга беришкен, деди Сурабалдиева. Ал мындай учурлар үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин жооптуу өкүлдөрү тартиптик жоопкерчиликке тартылаарын билдирди.
Путин Кыргызстан, Беларусь жана Карабахтагы окуялар боюнча оюн айтты. ЖККга мүчө мамлекеттерде кырдаал жалпы жонунан тынч болгон жок. Бул тууралуу Россиянын президенти Владимир Путин Жааматтык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун саммитинде билдирди. Белгилей кетсек, саммитти быйыл Россия уюштуруп жаткандыктан жыйын Путиндин жетекчилигинин алдында өтүүдө. ЖККга мүчө мамлекеттерде кырдаал анчалык тынч болгон жок. Айтайын дегеним, толук Карабах районунда ЖККга мүчө мамлекеттин катышуусу менен кан төгүлгөн кагылышуу болду. Бул жерде Беларустагы шайлоодон кийинки окуялар, Кыргызстандагы ички саясий кырдаал тууралуу да кеп болуп жатат, деди Путин. Ал толук Карабахтагы кагылышууну жана кан төгүүнү токтотуу үчүн Россиянын кийлигишүүсү зарыл болгонун белгиледи. Азимбек Бекназаров экс-президент деген макамды алып салууну сунуштады. Кыргыз өлкөсүнүн Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров экс-президент деген макамды алып салуу керек деп эсептейт. Мындай сунушту ал Конституциялык кеңеш менен мамлекеттик бийлик органдары секциясынын жыйынында айтты. Элчинин пикиринде, мурдагы президенттерге каралган жеңилдиктер мамлекеттин казынасына көп чыгымдарды алып келүүдө. 1993 жылы кабыл алынган Конституцияга кайтышыбыз керек. Анткени мамлекет башчысы да макам үчүн, жеңилдиктер үчүн элди таштап салышаарын тажрыйба көрсөттү. Айрым экс-президенттер чет мамлекеттерде өлкө атынан сүйлөп жатышат. Бул туура эмес. Алар өздөрүн гана ойлошуп, мамлекет кандай абалда турганы эч кимди кызыктырбайт. Мыйзамда көрсөтүлбөсө деле алардын экс экендиги баарына маалым, деди Бекназаров. БШКнын жумушчу тобу башкы прокуратуранын Адахан Мадумаров боюнча арызын карады. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 1-декабрда башкы прокуратуранын президенттик шайлоого катыша турганын билдирген саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусиядагы жолугушуусуна байланышкан сунушун карады. Азаттыктын кабарчысы жеринен билдиргендей, жыйынга журналисттер киргизилген жок. Адахан Мадумаровдун өкүлү Артур Бакировдун билдиргенине караганда, жумушчу топ маселени БШКнын жалпы жыйынында кароо жөнүндө чечим чыгарды. БШКнын жумушчу тобу Мадумаровдон башка президенттикке талапкер болуш үчүн арыз берген саясатчылардын үстүнөн түшкөн арыздарды да карамакчы. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму үгүт иштерине байланыштуу президенттикке катышуу ниетин билдиргендердин ичинен 9 кишиге жана 4 медиага карата БШКга арыз жазган. Алар Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Бактыбек Калмаматов, Рапшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова, Токтайым Уметалиева, Бектир Асанов, Каныбек Иманалиев, Канатбек Исаев, ошондой эле 7-канал, Кактус медиа, Клоп жана Назар Ньюс медиаларында да үгүт эрежелери бузулган учурлар байкалды деп эсептейт. 24-ноябрда Кыргызстандын башкы прокуратурасы Адахан Мадумаровдун Орусиядагы кыргызстандыктар менен жолугушуусундагы үгүт иштеринин белгилерин кароону сунуш кылган. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров 7-ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан. Мадумаров башкы прокуратуранын билдирүүсүнөн кийин кызматынан убактылуу четтеген өкмөт башчы президенттикке талапкерлигин койгон Садыр Жапаровго жана Бош Айкомго кайрылган. БШКга башкы прокуратура жиберген материалдын артында Садыр Жапаров турганын, ал бийликте отурган кезде аймактарды кыдырганды да үгүт болуп эсептелерин билдирген. Садыр Жапаров 12-ноябрдагы басма сөз жыйынында аймактардагы иш боюнча кыдырып чыкканын айткан. Башкы прокуратуранын 24-ноябрдагы билдирүүсүндө үгүт эрежесинин бузулганы боюнча Садыр Жапаровдун ысымы аталган видеода текшериле турганы айтылган. Кыргызстанда президенттик чукул шайлоо 10-январга белгиленген.